фонтан бар деп укканбыз, ошол жерге бартабыз. Эмне кооз фонтан экенин азыр көрөбүз. Бул жерде дагы бир чоң здание салынып атыптыр. Мояктан кызыл свет күйүп калды. Токтош керек болуп калды. Могу жерде дагы National Veterans Memorial музейи бар экен. Кызыл светтен өтүп кетсең, камераларга түшүп калсаң штраф келет. Өткөндө биз Чикагодан камерага түшүп калганбыз. Бизге кат келиптир. Силер биринчи жолу камерага түшүп калдыңыздар. Экинчи жолу камерага түшсөңөр $30 төлөйсүңөр деп. Аз калды фонтанга, фонтанын көрөлү. Эмне фонтан экен? Turn right onto South Civic Center Drive. Моякта абдан керемет бир здание турат. Погода Америкада ачык. Бүгүн августтун 2-си, эртең 3-үндө эртең менен жумушка чыгабыз. Тетигиндей бийик зданиянын үстүнө светтерди коюшат Америкада. Үстүндө сотовый связьдин антенналарын да коюп коюптур. Сайын деп коет, могу жазуулардын баары Америкада жашыл светте болот, улицалардын аты, көчөлөрдүн аты. Маркони менен Броуд стриттин кесилишкен, кана мояктан буруласыңар дейт. In a quarter mile, you will arrive at your destination. Ой, керемет, сонун кооз жерлер экен. Ушактан азыр басабыз го дейм. Дрон учурсак сонун экен. Ай, моякта келип тартып кетебиз азыр. Трехэтажная парковка бар экен. Бул жакта суунун жээги экен. Кооз көпүрөлөр да бар экен. Так, ушул жерде жана машиналар турбады эле. Азыр ушул жерге машинаны парковкага коебуз. Платный. Анан кыдырабыз. Сиздерге дагы бир Американын бир кооз жерлеринен көрсөтүп коелу. Бул жакта велосипеддер тизилип турат. Биз азыр кайсы шаарда жүрөбүз? Ким табат болду экен мекендештерден? 200 деп чоң тамга менен жазып коюптур. Банк экен. National Bank дейт. Национальный банк. Так, достор. Биз көп жолу укканбыз ушул жерде. Абдан сонун место бар деп. Кооз фонтаны менен деп. Мына бул жака токтоттук. Мындай метр экен, бул платный жер экен. Бул жака кредитный карточканы салып, анан канча убакытты кааласаң ошончону бастырып, окту басып койсоң, мына биздики 2 саат 57 мүнөт калды. 3 саатка төлөгөнбүз. 2 саат 57 мүнөттөн кийин машинаны алышыбыз керек. Мына достор, парк экен. Бул жерде парк экен. Бул жакта
дайыма көргөндөй мына картасын чийип коюптур. Велосипед турган жерлердин картасы экен да. Эгер биз бул жерде болсок, азыр велосипедти тээп кетсек, анан каалаган жерге апарып туруп, анан токтотуп коет экенбиз. Мына акча төлөй турган жери кредитный карточканы салып, анан канча айдасаң, ошончо убакытка акча кармап калат экен. Же болбосо бул жерден төлөсө болот экен. Ар кайсы штаттын велосипедтери ар кандай светте болот экен. Ар кандай түрлүү светте. Мына бул жерди азыр көрөбүз. Мына National Bank'тын жанында экен. Парк деген банк экен. Так, бул парк эртең мененки 11-ден кечки 6-га чейин иштейт экен. Мына моундай кооздуктагы парк экен. Моякта бир кыз жүрөт. Атайын узун кыз экен. Сүрөткө түшүп атышат. Кичинекей балдар жыргап жүрөт. Күн ысык, ошон үчүн сууга түшкөнтүп жыргап жүрө беришет экен. Бул жерде тамак ичкен кафеси бар экен. Достор, мына дагы бир кооз жерге келдик. Бул жерде абдан кооз мост бар экен. Көпүрө бар экен бул жерде. Мына молардын баары атайын велосипед тебиш үчүн жасалыптыр. Дорожкалар. Бул жерде бир байке суктап атат. Чөпкө жатышын туктаса болот бул жакта. Анан тетигил жерде да аябай кооз көпүрө бар экен, суунун жээги. Жасалганга сонун жер экен. Үйдөн тамак аш алып келип алып, төшөк алып келип алып, ушундай жерде эс алсаңыздар болот. Мына тетигил жерде бир үй бүлө тамак ичип отурушат. Атайын секьюритиси бар экен. Мыякта бир секьюрити турат, ар жакта бир секьюрити турат. Мына могул жерде азыр фонтан аябай суу агып атты эле, бир катуу агып, бир акырын агып тура токтойт. National Bank дейт. Парк деген National Bank бар экен. Ар жагында высоткалар турат. Мына үй бүлөлөр келип, төшөктөрүн салып алып, тамагын ичип, эс алып турушат, достор. Атайын сиздерге көрсөтүп атам, кийин Америкага келип калсаңыздар, ушундай жерге үй бүлөңүздөр менен келип, балдарды алып келип, эс алсаңыздар болот экен. Азыр мен мояктан эки көпүрө бар экен, ошо көпүрөнү сиздерге көрсөтөйүн. Анан велосипед тепкендерге атайын дорожкалар жасалган бул жерде. Мына бул жакта каскасын кийип алып, велосипед теп жүрөт. Мына көпүрөнүн астында да тамак ичип отурушат. Жөө басып эс алып атышат. Мына бул жакта бир көпүрө бар экен. Кооз. Тиякта болсо бир американец байдарка тээп атат. Калагын калап сууда байдарка тээп эс алып жүрөт.
Биздин үйдүн жадында жаңы этаж үйлөр салынып атат, 4-5 үй. Убакыт болгондо ошол американецтер кордонный үйлөрдү кантип бат эле 3-4 айда эле салып койгонун көрсөтөм. Мына мондайдан кетсе болот экен, тетиңден ары. Мына велосипедтин жолу сонун кылып жасалган, таптаза. Тигил жерде кооз үйлөр бар экен. Америкада өткөндө айткандай чөптүн баарын ушундай кичинекей расстоянияда кармап турушат да, өстүрбөй. Эгер өсүп кетсе, sanitation деген аябай күчтүү организация бар бул жакта, тазалыкты караган. Ошолор келип крупный штраф салып коет, ошон үчүн жана машинка менен кырып турушат. Бул жерде кафеси бар экен. Отуруп, ар кандай сок, кофе, тамак аштарды жесе болот экен. Бул жакта бирөө бака кийинип алыптыр. Баканын кийимин кийип алыптыр мына. Бул жерде кафе бар экен, летний. Ичине кирип отурса да болот экен. Мондайлар жасап коюптур, мунун үстүнө мына полотенцаларын салып алып, кээ бирөө уктап атат, кээ бирөө эс алып атат. Дагы бир сыра өтөлүп фонтандардын арасынан. Жыргап жүрүшөт кичинекей балдар. О, жыргайт экенсиң. Абдан салкын экен. Арасында жүрсөң. Ой, кичинекей балдар жүрүп атат. Салимушка биздики көп балдарга кошулбайт, ошо көнүп калды го жаңгыз жүрүп. Мыяктан охранасы да бар экен. Охранасы. На, Салимушка. Привет, Салимушка, привет. Мыякта охраналарында. Достор, ушундай. Азыр мен телефондун да батарейкасы аз калыптыр. Машинага коюп койгом зарядкага. Если зарядкасы толуп калса, дрон учурабыз. Мына мондай электрический кичинекей машинкалар менен охрана жүрөт экен. Мына эки машина токтоп турат. Бирөөсү жүрүп атат, бирөөсү токтоп турат. Su içeyim bu. No smoke дейт. Тамеки чекпеш керек экен. No, I don't see. Is that Бул жакка картасын чыгып коюптур. Биз азыр бул паркта жүрөбүз.
Мына бул жерде ажатканалар бар экен. Men, women деп. Суу ичкен жерлерди да жасап коюптур. Мына бул жакта emergency кнопка бар экен. Бул emergency кнопканы басканда өткөндө сиздерге көрсөткөндөй полицейскийлер келип жетип келет. Мен жакта мына дагы бир полицейский машина турат. Полицейский. Бул жакта дагы бир полицейский машина турат. Летние кафелеры. Определенный убакка эс алганы тамак ичип алсын деп фонтанды өчүрүп коюшту. 1 сааттан кийин кайра фонтан иштей баштайт экен. Ага чейин биз да эс алып алалы. Так дейт. Бул жакта жолдун жээгине беседкаларды жасап коюптур. Качелялар менен кеңге бирөө. Достор, мына эс ала турган жерлерди жасап коюшту. Так. Мындан ары кете берсең, кооз болуп кете берет экен. Мына бул жака элдер эс алып, качеля тепкен жер жасап коюштур. Мына элдер суунун жээгинде басып жүрүшөт. Ай, тетик зданияны бир көрүп коелу дагы, артты көздөй тарталы достор. Тиякта бул эмне? Колумбустун соту го дейм. Соттор чабат го тарс этип. Ошондой балка коюп коюптур килтейтип. Достор, видео тартам деп көп басканың да жакшы экен. Физкультура болуп атмагачы. Видео тартып жүрөм эрмектеп. Зато суулуктарды көрүп атам. Анан бутка жакшы болуп атат. Тракта отурабыз да кыймылдабайчы. Анан мондай сиздерге суулуктарды көрсөтөм деп, балыктарды көрсөтөм деп кичинекей фонтанчиктерди. Мага физкультура болуп атат. Мына балык деген ушул жерде экен. Балыктардын баары ушул жерде экен, достор.
Court дейт. Of Ohio дейт. Сот турбайбы? Мен жана туура эле айтып турмун, тиякта балканы көрдүм деп. Көрсө бул Ohio'нын Колумбустагы сот экен. Тиякта бийик здание турат. Балыктардын баары бул жерде экен. Ушул жерден артты көздөй кайтайын. Достор, анан каналдагы көп биздин мекендештер WhatsApp номер сурап атпайбы? Ошо каналга эле сурооңорду жаза берсеңер болот да, мен колдон келген жоопторду берип турам, Кудай буйрса. Ай, көкүшүп беркен. Мына американецтер тетигинтип жатат. Чөпкө келип китеп окуп. Жакта бирөө экөө кайык тээп жүрөт. Бул жакта бир жигит чуркап жүрөт дегендей. Ой, артты көздөй кетели, достор. Мындай да бир жараныбыз суроо бератканда, военныйлар кандай деп. Эгерде сиздердин грин картаңар болсо, армияда служит этсеңер болот, полицейскийдин окуусун бүтсөңөр болот. Полицейскийдин окуусун бүтүп, полиция болуп иштесеңер, полицияда американский гражданство сразу берет. Полицияга кирем десеңер, көп проверкадан өтөсүздөр. Андан кийин аларды кайсы бир штатка учебага жиберет 6 айга. Эгер ошо 6 айды чыдасаңыздар, ошо 6 ай бүткөндөн кийин выпускной вечер кылып, анан ошол жерден сиздерге американский паспортты колуңуздарга карматат. Ошондо эгер туугандарыңарды чакырам десеңер, Кыргызстандан без проблем. Ата-энемди чакырам, туугандарын чакырам десеңер, ошол сиздердин выпускной баягы күнгө же вечерге туугандарыңар келип катышат. Ошол жактан паспортуңарды колго берет, американский паспорт. Анан полицейский академияны бүтүп алып, полицейский болуп иштесеңер болот. Бул жакта Өзбекстандан көп балдар, кыздар бар, полицияда иштеген. Казакстандан бар, анан Кыргызстандан анча-мынча бар. Мен бир кызды, бир тааныштардын, бир карындаштарын уккам. Ошо полицейский академияда окуп атат деп. Анан полицияда иштегендер жылына $100,000 алат. Анан бенефит деп коет. Газ, свет, суу, мусор болгон коммунальный услугага 50% төлөшөт. Анан кийин пенсияга аябай жакшы чыгышат, $4-5,000 менен чыгышат. Анан ошо бенефиттердин баары калат. Анан кийин полициядан кеткенден кийин алар көбүнчөсү жана охранный службаларга кирип кетет. Ошо табельный пистолет ошо өзлөрүнө калат экен. Ошо табельный пистолеттерин кийин пенсияга чыккандан кийин дагы жанына алып жүргөнгө аларга уруксат берет. Алар ошо пистолетін алып жүрүп, анан ар кандай ситуация болуп кетсе, кийлигишсе кийин пенсияга чыкканда да болот экен да. Ошон үчүн алардын көбү жанагы охранный службаларга кирип кетет экен. Военный болуп жүргөн көп биздин мекендештер бар. Балдар, кыздар бар. Военный болуп служит этип жүрө бересиң. Атайын счет ачышат да, ошо счетуңа ай сайын $500 деп уккам да. Питанияң бесплатно, тамак ашың бесплатно, бүт баары бесплатно. Андан тышкары мен келгенде 500 болчу, а может азыр көтөрүштү 700-800гө. Ошо счетуңа акча чогула берет экен. Анан полицияда иштеп, же болсо военный болуп, Американын армиясында служит этсең, сени просто бир жерге назначить этип коет.
аяққа сен күн сайын аяққа жатпай деле койсоң болот. Казармный режим жок. Күн сайын как положено эртең менен жумушка баргансың, барасың, кечинде үйгө келесиң, суббота, воскресенье бошсуң. Анан ошол армияны 2 жыл болуш керек. Контрактный основа бүтсөң, сага да ошо счетко акча түшүп турат. Анан кийин льготалар аябай чоң болот. Үй алганда, окууга өткөндө почти 100% бесплатно окушат. Дагы эмне кандай суроолор бар эле, мен унутуп атам. Суроолоруңуздар болсо жазып туруңуздар, баарыңыздарга ден соолук, иштейгилик, аманчылык дегендей. Ошо бүгүн акыркы күн кичине эс алып жүрөбүз. Машинага запчасть алдым, трака. Ошону оңдоп коюп, эртең жумушка чыгабыз, достор. Кыргызстандын желеги Америкада желбирейт, достор.